Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Түз эфирде мен Алтын Арстанбекова. Биз бүгүн эртең менен 24 kg маалымат агенттигинен түз эфирге чыктык. Ал жерде элдик көзөмөл коомдук кыймылынын максатын айттык. Мен сиздерге айтып кетейин, Алтын Арстанбекова ушул мүнөттөрдөн кийин элдик көзөмөл деген аталыштагы конструктивдүү, мыйзамдуу, туура багыттагы жанагындай митингке чыкпаган, же болбосо революция кылбаган, же болбосо ызычы кылбаган, мыйзамдын гана тили менен сүйлөгөн элдик көзөмөл коомдук кыймылы оппозицияга өттү. Мен дагы ушул кыймылдын мүчөсүмүн. Азыр деген ушул элдик көзөмөл кыймылынын лидери Кубанычбек Сатиндиевич Исабеков мырза менен түз эфирде маек алайын. Жана саат 11-де 24 kg маалымат агенттигине берген суроолоруңуздарга биз жооп бере албай калдык. Анткени биз өзүбүз ошолордун кеңсесинде конокто болчук. Анан кенен кесири түз эфирди жасай албадым мен. Азыр түз эфирде каалаган сурооңорду бергиле. Неме жөнүндө, келечек жөнүндөбү, азыркы ошол коронавирус маалындагы окуялар жөнүндө иш кылсак, каалаган сурооңорду бергиле, биз жооп берүүгө аракет кылабыз. Кубанычбек Сатиндиевич, сиз менен мен колуңузга кол, бутуңузга бут болуп, сиздин жаныңызда жүргөнгө мен өзүм чын жүрөгүмдөн берилдим. Анткени деген мен сизди билем. Сиз буга чейин ошол жана Кумтөр менен дагы соттошуп, мындай депутат болсоңуз дагы бир кандай бир кыргыз элине пайдап келген иш-чараларды жүргүзүп, кандайдыр бир жакшы мыйзамдарды жазып, ошол мыйзамдар иштеп атат азыркы убакытка чейин. Мындай бир сөз менен айтканда, профессионал депутат, чындыгында иштеп кеткен депутат, эл үчүн иштеген депутат катары мен сизди тааныйм. Эсимде, Акаевдин маалында эсиңиздеби агай, мен сизден жанагы Кумтөр боюнча интервьюларды алып, репортаждарды даярдап жүрчү элем да. Анан кийин азыркы мына элдик көзөмөл деген мага кыймылыңыз аябай жакты. Ушул кыймылды түзүүнүн себептерин, эмне үчүн ушундай элдик кыймыл түзүүгө аргасыз болдуңуз? Ушул суроого жооп берсеңиз биринчи. Рахмат, жакшы суроо болду. Негизи биз болгондон кийин ар кимибиз өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек. Үй бүлө жакындарыбыздан баштап иштеген жерден, анан мамлекетибизге дагы. Мамлекеттен талап кылаардан мурун мамлекетке өзүбүз эмне кылдык дегендейчи. Анан мына баягы жол картасы деп коет эмеспи? Жол картасын өкмөт ар кандай мамлекеттер түзүп атат. Биздин сунушубуз мына элдик көзөмөл кыймылынын сунушу. Ар кимибиз өзүбүздөн баштасак депчи. Биз кайдыгер болбосок, эл тажап турат азырчы, баардыгынан тажап турат. Өзгөчө могу коронавирустан кийин үйүндө камалып калып, күнүмдүк таап аткан, айлыгынан жок, миграция жумушсуздук күчөп турганда, азыр андан башка дагы оорман абал келип атат Кыргызстан. Муну ачык айтыш керек. Себеби мына ушул айдан баштап премьер-министрибиз дагы айткан. Пенсия пособияны биз кантип төлөйбүз, июль айынан баштап проблемалаштырат деп. Ансыз эле мына апрель айында жогорку кеңеште премьер-министр Абылгазиев айткан. Биз $458 миллион карыз алды, карыз алып атабыз, чет мамлекеттик донорлордон, банктардан, андан башка гранттар келип атат. Анан биз негизи атуу болгондон кийин билген акыбыз бар. Биз шайлаган бийликтен сураган акыбыз бар. Бирок баарыбыз мыйзам чегинде жашашыбыз керек. Эмне үчүн биз Конституциядан баштап атабыз, закондордон баштабыз? Демократия бул мыйзамдуулук. Аша чаппаш керек. Ошол эле маалда мыйзам чегинде бийликти эл шайлагандан кийин эл бийликке отчет бериш керек. Мисалы Советтер Союзунун убагында дагы эсиңиздерде болсо керек, жана народный контроль деген бар эле, элдик контроль. Элдик контролдун председатели аябай министрлердин өзү жогорку тепкичте турчу. Бизде болсо элдик контролду унутат, шайлоо убагында эл эстейт. Так мына бүгүнкү күндө деле өкмөттүн бир отчет бергенин көрдүңүздөрбү? Канча карыз алынып кетти? Кайда кетип атат ошол гранттар, эл аралык жардамдар кайда кетип атат? Жана биздин бул COVID-19 кийинки акыбалыбыз эмне болот? Азыр жалаң эле карыз менен жашай беребизби? Бул карызды өкмөт алган жери жок. Өкмөт алып келип атат дагы,
биз төлөйбүз. Ооба, Биздин биздин балабыз мойнубузда. караш төлөйт. Анан кандай абалда калып атасыз? Кайсы пайыз менен келип атат? Ал каражаттар кайда кетип атат? Мисалы $3000 бир оорулууга кетти деп өкмөттүн мүчөсү министр брифингде айтты. Эл ишенбей атпайбы? Ооба. Демек $3000 мен деле обсервацияга чыккан. $3000 эмес, 3000 сом кеткенин Кудай билет. Бул жерде баягы мындай жаман илдеттен пайда көрүп, ошонун чөнтөгүнө салган андай бийликтеги кишинин бизге кереги жок. Эл ойлончу мал келди. Андан сырткары мен деле ушул коомдук бул элдик көзөмөл деген элден шайлангандан кийин баары элге чөкпөш керек. Элдин эсебинен жашап аткандан кийин бийлик, элдин төлөп аткан салыгынан жашап аткан бийлик элге иштебесе кандай болот? Ошон үчүн азыркы оор малда, быйылкы өтө маанилүү саясий маалда мына жергиликтүү шайлоолордо жылдырып калды. Каракол, Ош, Токмок, Балыкчы, Майлы суунун шайлоолору. Бул дагы маанилүү чоң шаарлардын шайлоосу болчу. Эми ал качан болот? Эми аны кайра бийликте калып кетип туруп өкмөттүгү чогуу жооп кеңештик менен шайлоону өткөрө турган болсо, ойлоп көрсөңүз, бир 30-40 партия чыга турган болсо шайлоо. Алардын ар биринде 200дөн киши тизмесинде турса, анан тяплап, эптеп бирдене кылып өткөрө коелук, жергиликтүү шайлоо деп алардыкын дагы ошондой кошкондо жөнөкөй шайлоочу эмес, менин амием жетпейт. Ооба. Биз карапайым элдин мүдөөсүн аткара турган бийлик алып келишибиз керек. Профессионалдарды алып келишибиз керек. Эми азыр жерге жеттик. Кыргызстан уят болуп бүттүк бардык жагынан. Мына биздин баш мыйзамыбыз жок. Нускасы жок. Конституциянын чымы. 10 жыл жашап кетебиз. Дүйнөзүнүн баарына шылдың болгонбуз. Карама каршы мындай бири-бирине карама каршы беренелер толтурат. Биз тупикке келдик бул мыйзам менен. Андан башка бул мыйзамга карама каршы келген закондор кабылданып атат дагы бул жогорку кеңеш эл иштебей эле авири кетип, бүгүнкү күндө шылдың болгон бийлик болуп калды. Эми анан кайра ушул ит кепибиз келиби? Же азыркы миллиардер, миллионер депутаттар эми кечирип койгула, маада каршы сүйлөгөндөр толтурат. Андайлар болот. Биздин кыргыз элибиздин пейилибиз да кетти, ичине ниет, ысап, ыйман деген кетип баратат. Биз жакшылыгын да алышыбыз керек. Анан ушул жогорку кеңеште анда прихватташтырбашсы. Кайра эле өзлөрүнө ылайыктап закон алып келе турган болсочу. Эмне үчүн ошону 5%га түшүрбөйт? Мына өткөн жылы элдик сиздер аркылуу элдик талкуудан өткөн. Бир топ депутаттар ошону сунуштаган. Бирок азыркы ошол сунуштаган депутаттар кайра берки 7%га добуш берип коюшту. Бул эмне деген принцип? Бул эмне деген туруктуулук? Туруксуздук. Мен аны тиги тырмак чыгарып атам. Анан мисалы 2005-жылы мен чоң саясатка келдим. 74-79 округунан биринчи турдан биз түз шайлоодон келгенбиз. Элден шайланып келгенбиз. 75 депутат. Биздин кыймыл мына сиз дагы мүчөсүз. Биз 120 депутат болгонуна каршыбыз. Азыр мына оор малды аябай оор райондордун бири Актала. Мисалы карасаңар, азыр коронавирустан көп чыгып чатак чыгып атат. Акталадан бир депутат жок. Түрк районунан бир депутат жок. А мурунку парламентте Билеген Караши районунан бир депутат болгон жок. Ошол эле маалда Алай районунан 16 депутат отурду. Бу кандай болот? Анан бу партиянын системасына биз даяр эмес экенибизди белгилүү болду. Ооба. Себеби 120 депутат келет экен дагы лидерлери чөнтөгүн кампыйт деп $200,000 $500,000 чейин төлөштү дагы бир топ келип отурбады. Эки сөздү бириктире албай шылдың болуп атпайсызбы? Жогорку кеңеш бүгүнкү күндө эң тарыхта, Кыргызстандын тарыхында эң начар жогорку кеңеш деңгээли боюнча. Эми анан азыркы шайлоодо сапаттуусун сайлап албасак, парламенттик бийлик деп коюп, фактически парламенттик бийлик жок. Хоп майлы деп эле карап отурушат, өкмөт эмне дейт, президент эмне дейт депчи. Эгер бул ушул боюнча кете берсек, анда келечегибиз кандай болот? Ошон үчүн кайдыгер болбоңуздарга рахмат. Ошон үчүн бул бийликтин кылып аткан иштерин, каражаттарын баардыгындай көзөмөлгө алалы деген кыймыл башталган болчу. Алардын ичинде жөнөкөй карапайым адамдар да бар. Баардык региондордон бар. Биз муну күчөтө беребиз, көбөйтө беребиз. Ал жерде жергиликтүү кеңештердин депутаттары дагы бар. Алар дагы билиши керек. Айыл өкмөттүн бюджети моңдай болду эле. Айыл өкмөттүн социалдык экономикалык абалына кандай кетип атат?
ошол түз сатталып атабы же кандай пландары бар? Эми биз жакшысын колдойлу деп келдик. Биз прогрессивдүү, конструктивдүү оппозициябыз деп бүгүн абдан баса белгилеп туруп жарыялайбыз. Ушу кайдыгер эмес адамдар мамлекеттин келечегине. Эртеңки күнүбүздү ойлосок, жаштарды, балдардын өсүшүн ойлосок, туубузду ойлосок, намысыбызды ойлосок, дилибизди, тилибизди ойлосок, кошулалык, биргелик дагы жакшысын колдойлук, жаманын айталык, кайсы жол менен кандайча оңдосо болот ошолорго кайдыгер болбой туруп салымызды кошолу деген биздин кыймыл ошол. Азыр мындай кылбасак болбойт. Уктап жатып алып эле көз чылпактагандай жарашып жатып алып эле сен жаман мен жаман дебей басып алалы дегенде болбой. Мен радикалдарга каршы болгом, каршы боло берем. Такыр биздин үнүбүз жетпей атса, керек болсочу биз анда митингке деле чыгалык. Биз ак өйдүн эшигине деле баралык. Бирок аны укпаган, биздин элдин үнүн укпаган бийликти шайлабагыдай бололук күзгүсү. Биздин негизги максат ошол болот. Туура айтасыз агай. Мен ошол жанагы Акаевдин убагында эсимде бар да, жана башында айтып кеткендегидей, Кумтөр менен соттошкон жалгыз эле сизди билем, башка депутаттарды билбейм. Карапайым элдин карапайым жайма жарандын өзүнүн мүмкүнчүлүгү жетпейт соттошконго. Анан сиз туура кылгансыз соттошуп. Анан ошону ал мурунураак болуп калган да, ошон үчүн баягы кечээ эмне кылганыбызды биз азыр унутуп атабыз. Ошону бир аз эске салып койбойлу агай. Кандай максатта сотко бердиңиз эле дагы, андан ошол сотко берүүнүн жанагы эмеси бар го, предмет вопроса кандай болду эле да? Туура маселе бул Кумтөр кыргыздын оорусу. Негизи биздин бюджетти толтура турган бирден бир эң негизги булактардын бири бул Тоо кен тармагы. Биздин кыргыз эли бактылуу элбиз. Ушундай Кудай берген жерге жайгашып калганыбызга. Тоо десек тоо, суу десек суу, байлык десек байлыгыбыз, эң кооз табигатыбыз бар. Эми дагы бир нерсени айта турган, 30 миллион калкы бар, улуттар өзүнүн туусу, герби жок, жери жок, эли жок, же тили дилин аныктай алып турган бир орусча айтканда атрибуткасы жок. Катпар, эничичи, кармашып келатышат, согушуп келатат. Биз деген бактылуубуз. Ошо Манасатадан баштап бүгүнкү күнгө чейин, бирок ошонубузду сактап кала турган, өркүндөтө турган, өсүрө турган биздин мойнубуздагы парыз. Эртең жаштарды, келечектерди, балдарды кантип карайбыз жүзүбүз мененчи? Эгер бүгүн баарын сатып ийип эле бүлдүрүп, экологибиздин баарын бузуп, башка мамлекеттерге эле талап тоноп кете берсек, элбизби же журтпузбу? Туура айтасыз. Бул бир чет. Экинчиден бул Кумтөрдү ошону алып келген, бир иштейиндерди алып келген Акаев, Чыңгыз Айтматов баласы Санжар Айтматов экөө болгон да. Алар алып келгенде ошо Санжардын тилин алып, Чыңгыз аксакалыбыз биздики эми дүйнөсүнө Кыргызды тааныткан киши. Мен аябай сыйнайм ал кишиничи, мындай жолугуп да жүргөнбүз. Бирок Акаевди президент кылган, чындыгын айтканда, Чыңгыз Айтматов болгон. Баягы Раматылык Аманбаев, Раматылык Масалиев, Апаз Жумагуловдор кармашып, андан башка да бир топ кандидаттар бирөө дагы президенттикке өтпөй, легендар парламенттин убагында. Чыңгыз Төрекович Аскар Акаевди Москвадан чакырып, ал убакта Акаев тиги Советтер Союзунун депутаты болчу да, биздин Кыргызстандан өкүлдөрдүн бири эле. Анан келип, ал киши сунуштаганда Чыңгыз Айтматовдун сунушун көп кишилер урматтап, сыйлап туруп, Акаевди колдоп туруп президент кылган. Ошого байланыштуу мойнунан карызын сезип турдубу Аскар Акаев, ошо өзүнүн президент болгонуна, ошо Чыңгызовго, то есть это Чыңгыз Айтматовго сразу макул болгондор 7-чи этаждан бир иштегенге аябай жакшы кабинет бөлүп берип, кайтаруу берип, самолетуна 1 тыйын төлөтпөй аэропортто токтотуп, кол тийбестикти берип, ал алып келген курал жабдыктар менен өзүнүн коргонуга алып, Акаев бир топ ошондо тиги эки спикерге, экөөнө, өзүнө, премьер-министрге, вице-президент болгон, мисалы, Феликс Шошунбайшкулов, ошол кишилерге бирден Вольволорду алдырып келип, жанагы охраналарына огутпөс кийимдерди, курал жабдыктарды алып келип, Берштейн көзүнө
чөп салып туруп алдап кеткен да. Кийин аларды миллиондогон доллар төлөп кутулушкан мамлекеттин акчасын. Анан ал эл аралык аферист болуп чыкты. Анан Камека дегенди түзө коюшат. Сиябек анан ээси тигил болгон. Эми чындыгын айтканда Сиябек, Камекалар булар деген дүйнөлүк уран казып, экинчи, үчүнчү орунда турган дүйнөлүк чыккандар. А бул жерден алтын да алып кетти. Оңой жерде, бекер экен. Анан ошол Берштейнди Чыңгыз Төрекович, Аскар Акаштар билген. Бул эл аралык аферист экен. Аларды Украина, Өзбекстан, Казакстан, Россия буларды персона нон грата кылып жолотчу эмес. А бизге алып келди дагы жерибизди берди. Kendi verdi. Kendi verdi. Мен сизге дагы нерсени айтайын. Ушу Насирдин Исанов өкмөт башчы эмес беле? А киши буларга каршы чыкты. А кишилердин өлүмү дагы көп суроолор бар. А кишинин фактически бул кишинин көзүн тазалашты дагы алып келип туруп андан кийинки премьер-министр болгондо. Чындыгындачы. Анан алар деле инвестицияны көп алып келген эмес. Биздин кыргыздын жерин алды дагы ошону залогко коюп туруп банктан акча алып келди. Эми кыргыз өкмөтү жасаса болмок. Бул жерде Кумтөрдүн оорусу бизде башка да кендерге жайылып атпайбы? Ошол эле Андаш, Жери, Талдыбулак, Солжек, тиги Таластагы Талдыбулак, эми азыр айтсаңар тиги Чаткал, Алабука, Алай, Нарын жердин баарына бул оору кетип атат. Мына Кеминде делечи. Жердин баарында чыр. Кеминде деле казып башташыптыр агай. Анан эми карасаңыздар, эмнеге биз ушу кыргыз алтындын ордуна өзүбүздүн өндүрүш ишканабызды ачпайбыз? Бул өкмөттүн колунда турат. Негизи бул гендерди, экономиканы, чарба иштеринин баарын тейлей турган бул өкмөт, жогорку кеңеш эмес. Президент дагы эмес. Бирок президентсиз баары бир өкмөт жалгыз чечпейт. Президент менен өкмөт баардык жагынан жакын болот. Жогорку кеңеш менен президентке карагандачы. Баягы ишти алып бара турган ошол кишилер болуп атат. Анан премьер-министр кол коет, президент бекитет. Ансыз ал болбойт да. Аны бир депутат же болбосо жергиликтүү бийлик эчтекен чечпейт бул жерде. Жер байлыгы, эл байлыгы, мамлекеттин байлыгы деп Конституцияда жазып турат. Бирок бул жерде көп мыйзамдарды бузуулар болгон Кумтөрдө. Мына азыркы күндө 68 киши өлдү Кумтөрдө. Кыргыз жарандарынан, аялдардан, жаштардан көпчүлүктөр өлдү. На производство. Жүрөк оору менен өлгөнү бар. Жанагы техника безопасности нарушение болгону, техникалык регламент бузуулар болгондон өлгөндөр бар, авариядан өлгөндөр бар. Анан бир дагы иш козголуп, ошол тиги канадалыктарды тергеп койгон жок. Эң жаманы. Биздин эл тоо өлгөнгө барабар болуп калды. Ооба, туура айтасыз. Себеби өкмөт, бийлик муну кааласа 5 мүнөттө ордуна коюп койсо болот. Жөнөкөй ишканадан колу сынсынчы бирөөнүнчү. Өмүр бою төлөйт тиги. Дарылангандан баштап пенсиясына чейин. А тиги жерде компенсациясын бергендер бар. Эсиңиздеби, цианид төлөгөндө компенсация кайда кеткен? Канадалыктарды алдап соолашып тиги, то есть канадалыктар биздин бийликти алдап соолап беришин берип, Акаевдин убагында Силаев экөөнү сүйлөшүп койгондо болгону $4 миллион бөлүп беришкен. Бир турист келбей калган Ысык көлгө ошондо. Ысык көлдүн бир жемишин, алмасын, өргөн картошкасын, эт майын эч ким албай калган. Канча цианид деп, канча эл жапа чекти. Ошол жерде тиги 38 келиндин боюнан түшкөн. Канча мал өлгөн, балык өлгөн. Суу жарабай калып, канча киши инвалид болуп калды. Менин энем да ошо Барскондон болот. Энем да экинчи групп болуп калган. Жашырышкан булар төгүлгөнү. Андан кийин ошол 4 миллионду дагы берип коюшпай Силаевди төрөлүктөр чек коюшкан. Көлдүн элин ар жакка алып барып. Эмне үчүн бул оору келип чыкты менден делечи. Биз канча эл кайрылганбызды, бул бир да жыйынтык чыккан эмес. Анан мен депутат болуп шайланып келгенде мен милдетим болчу. Көргөн, билген киши катары, ошол райондон шайланып келген киши катарычы. Анан мен да кайрылуу тигип жазсам, чыкайта чыккан эмес. Мен айласыздан, юрист катары. Андан кийин көп элдин кайрылууларын көргөм, сотко берүүгө мажбур болгом. Жаран катары дагычы. Анан оңой болгон эмес. Бийлик деген бийлик экен. 45 жолу мен ошо канадалыктар менен соттошком. 45 жолу да.
Ана материалдардын баары бар. Жана Кумтөрдөгү алтын мафия деген да китеп чыккан, азыр экинчиси да бүтүп калат, экинчи томунда чыгат жакындачы. Ал жерде хроникалык документалдык материалдар. Бирөө да мени сотко бере алган жок. Ошол жерде бу кандай афера жасашканы, кандай коррупция жасашканы, кимдин кандай салымы бар экенин фамилияларын баары так. Коррупционный система өзүнчө. Бул эми мафия болгон, мафия уланып атат десек болот. Андан сырткары экология кандай чыгым келип атат. Биз алтынсыз да жашаганбыз. Алтынсыз да жашай алабыз. Бирок өзүбүз ошо кенде туруп, андан кийин аны да колдонбой койсок, бул жаман. Анан бизде эмне үчүн ошо өкмөт жок дегенде бир ойлонбойт дагы, бир өндүрүш ишканасы жасабайт. Мен сизге дагы айтып коеюн. Мына кытайлыктар казып атат. Казактар казып атат, орустар казып атат, канадалыктар казып атат, израилдиктер казып атат, америкалыктар казып атат, биздин туркиялыктар казып атат. Бул жерде толтура мамлекеттер казат, каймагын калтырып кетет, көксүтү Кыргызстанга барат. Кандай талкаланып атат экология? Туура айтасыз. Анан эгер биз кайдыгер боло берсек, эмне менен бүтөт булчу? Бул бир деңиз. Экинчиден, эмне үчүн биз жалаң эле алтынды айтабыз? Алтындын жанындагы баалуу металлдар кайда болот? Анан мен сизге азыр ушу эл журтка муну жеткизгим келет. Өкмөт эмнегедир жашырып келатат. Мен кээ бир фактыларды айтайын. Мисалы, Кумтөрдүн эсебинен алынган ошол эле тиги центра сатып алган кендер бар. Турцияда, Россиянын Тыва республикасында бар. Канадада дагы казылып атат уже. Билбейт, ал Кыргызстандын Кумтөрүнүн эсебинен сатып алынган. Андан сырткары, мына центраны түзүп атканда биз изилдегенбиз. Кийин мени да жаманатты кылбасын деп ошо коммунисттерге да кайрылгам, СДПга кайрылгам. Ошол тиги Бимайрам Ташына депутат барган менен тиги Сергей Ибрагимов, Роза Исаковна Тумбаевалар барган. Биз текшергенбиз ошо центраны, Америкага чейин барып, Монголияга чейин барып. Ошол эле Монголиядан тиги Боро алтын кенинен 42 тонна алтын казылып алынды. Ол Кыргызстандын 32% үлүшү кайда? 32 тыйыны келген жок. Анысы аз келгенсип, өкмөт макулдугун берип туруп сатып ишти. Жанагы Рен кени Невада штаты Америкада. Кимге сатты дейсиз? Кайра ошо Канадалык компаниясына сатышты. Барик Gold Company деген. Кайда Кыргызстандын үлүшү? Мындай фактылар бар. Бул деген элдик көзөмөлгө алышыбыз керек. Биз элдик көзөмөл кыймылдын атынан өкмөткө бардык жерге запрос кылабыз. Кайда кетти ошол? Ким акча, ким кол койду? Эмне үчүн Кыргызстандын үлүшү келбей атат депчи. Дагы бир нерсени айтып коюш керек. Мына азыр оор маалда ошол эле Кыргызстанда алтын казып атат дагы бир жардам кылып койгон жок. Ойлоп көрсөңүз, берсе дагы тиги пайыздар менен берет бир нерсеничи. Эми азыр мондай оор маалда эмне алардын счетунда $700 миллион жакын акчасы турат. Анан мен сизге бир нерсени айтайын. Ошол эле тиги директорлор кеңешинде центрда биздин экинчи отурат. Вице-президенти Кыргыздын жараны. Эмне үчүн эл журт билбейт кимдер экен? $20,000 айлык алса, бизнес-класс самолеттор менен учса, 5 жылдыздуу отелдерде жашаса, жеген тамак ишинин баары икратыгы ресторандарда болсо, конечно, Кыргыздын жаранына, Кыргыздын кызыкчылыгына булар күйүп иштейби? Сиз уктуңуз беле ушу Кыргызстандын бир кызыкчылыгын коюп ошол жерге маселе коюп талкуулашкан? Жок. Чоңдордун арасынан андай патриотторду укпадым. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эгер жер байлыгы чындыгында Кыргыздын элинин, мамлекеттин байлыгы десек, бул маселелер боюнча революция болуш керек. Туура айтасыз. Ага мен сизге бир нерсени эскертип коеюнбу? Жанагы дачасы боюнча жагай. Элдик көзөмөл коомдук кыймылы дачасы боюнча дагы ооба. Ошону мындай аягына чыгарыш керекпи дейм да. Эсиңизде болсо Мухаммедкалый Абулгазиев ошол дачасы боюнча комиссиянын төрагасы болгон. Ал жерде боронуштар бар. Ошол өкмөттөгүлөр болгондо, анан кийин деген ошол элдик көзөмөл биз дагы ошол жактан дагы көзөмөл кылсак жакшы болот эле агай. Туура. Дачасы боюнча. Айта бериңиз.
Мына бул аэропорттун жанынан авария болуп кишилер өлбөдү. Бир топ кишилер жарадар болду, үй жайынан ажырады. Бир үй бүлө жоголду. Эл деген ошол жерден кайрымдуулук кылып акча чогултса, аны дагы толукканда ошо жапа. Бул жерде бийликтен билинген. Бүгүнкү күнгө чейин билинип турат. Эмгиче чейин бир күнөөлөр аныкталган жок. Андан башка да маалыматтар бар. Ошол учуп келаткан самолеттун ичинде дагы бир кыргыз жараны болгон. Эмгиче чейин айтыла элек ким болгон ал. Анан ошол жерден мисалы үй мүлкүнөн куруп алгандарга башка жер берилген жок. Башка үй турак жай берилген жок. Башка машинеси алып берилген жок. Эмне үчүн ошол жерге бир ошол убакта президент болуп турган Атамбаев паспорт койгон жок? Эмне бул жер 30 километр жер эмне болот эле, боюнан түшүп беле. Ойлоп көрсөңүзчү. Анан ал ошол жерде өкмөттүк комиссия, ошол бүгүнкү күндөгү өкмөттүн жетекчилери ошол жактын комиссиясы болуп жүрдү. Ушул убакка чейин ачык билине элек. Эгер коррупцияга каршы күрөш болуп аткан болсо, ушундан башташ керек болчу. Кай жердин кимдин контрабандный грузу келет аткан? Муну баарыбыз эле билип турбайбызбы? Эми айткандын оозу жаман, ыйлаган баланын тиги көзү жаман болуп атпайбы элечи. Ал жерден чисто бирөөнүн бийликтегин бизнеси болгон. Ошол жерде контрабанда груз келаткан. Ошол эле сотка, айфон тиги буларычы. Анан эмне үчүн тиги Турцияга учуп бараткан самолет тиги 3 бурчтук моңдай жол жасашы керек? Эмне кыларга жумушу жокпу? Же бензини көп. Сөзсүз ушул жерге келип жүгүн түшүрүп контрабанданы тияка кетмек да. Ал деген жакшы болуп атат да. Мисалы Кыргызстан самолету болсо билинип калат беле. Анан эгер эң жогорку бийликте болбосо, ошол контрабандалар кантип аэропорттон погрузкасы болуп эч кандай бажы төлөмдөрүн төлөбөй кетип атмак. Ошон үчүн мен айтар элем, ошол мурунку жогорку кеңеште, азыркы жогорку кеңеште бирөө дагы бир депутат ушул маселени коюп күн тартибине киргизип парламенттик депутаттык иликтөө жүргүзгөн жок. Жана көмтөр боюнча деле мына жогорку кеңеш, өткөн жогорку кеңеште сууну мөңгүлөрдү берип коюшпадыбы? Ошо өткөн жогорку кеңеш бербей, эртең шайлоо болот, кокуй дегенде биз добуш ала албай калбай деп күн тартибинен ала коюп жылдырып салышкан. Ошол төрөг азыр деле депутат болуп отурат. Азыркы жогорку кеңештеги бир үн каткан жок да. Ошол эле дача боюнча, ошол эле көмтөр боюнча көрсөңүздөр. Анда мына азыр чек ара чыры болуп атат. Бир депутат басып бардыбы? Ошо вице-премьер Асырандиев менен барып, өзлөрүнүн ошо казакстандык кесиптештерин тиги чек ара чакырып, бизде деген көп эл аралык уюмдар бар. Анын ичинде Межпарламенттик ассамблея бар. КМШ мамлекеттеринин, андан кийин түрк тилиндеги мамлекеттер. Анан Евразиялык дагы болдук, ошол жерден чогулуш өткөрүшпөйбү? Сиз эмне кылдыңыз эле убагында деп айтпаңыз. Мен айтайын. Биз өткөргөнбүз чек арадан. Казакстан мамлекетинин парламент, биздин мамлекет парламент эки жактанчы. Эки жактан биз комиссия түзгөнбүз. Мен демилгечилердин бири болчумун. Ошо эки Казакстан, Кыргызстан ортосунда канча келишим түзүлгөн, алардын канчасы аткарылып атат, канчасы аткарылбай атат, канчасы ратификация болгон, канчасы ратификация болгон эмес. Биз чек ара маселесин койгонбуз. Эркин кирип чыгуу маселесин койгонбуз. Приграничный торговля деп мындай эркин соода сатык болсун. Туризм боюнча, миграция боюнча 5 маселе койгонбуз. Андан кийин экинчи чогулушун өткөрөлү дегенбиз Казакстанга берилген пансионаттардан. Кайдыле мына силер 49 жылга берилди эле. 4 жылдыз 5 жылдыз курабыз дедиңер эле. Кана куруп атканыңар? 80% Кыргызстан жараны болуш керек болчу. Мейли жетекчисин алып келгиле, жолбошо Кыргыздын жаранын жетекчиси болсун, орун басары Светик жак болсун. Бирок бюджетке тыйын түшүш керек, жумуш орду камсыз болуш керек, налогдор төлөнүш керек. Экология маселесин силер сакташыңар керек. Ал тилекке каршы революция болуп кетти. Биз экинчи турун үлгүрбөй калдык, биринчисин биз катуу баштаганбыз. Азыр ким мешайт этип атат буларгачы? Анан баарын эле өкмөт күнөөлүү, да өкмөт күнөөлүү, өкмөт баарын алып барышы керек. Өкмөт бүгүнкү күндө президенттикинен чоң бийлиги бар өкмөттүкү. Бирок өкмөт чабал болгону азыр келсек, азыр коррупцияга аралашып алып такырт болуп атпайбы? Премьер-министр барбы же жокпу билинбейт. Отпускада жүрөбү, эмне кылып жүрөт? Жетиги эртең мына коопсуздук кеңеши болот, ошондон алгыла деп чыгабы? Бирок бул жогорку кеңеш азыр каникулга тараардан мурун өкмөттү жок дегенде ордуна коюп,
иштегиле биз эми күзгө чейин эсеп ал деп кетиши керек да. Ооба. Жок дегендечи. Эл мондай оор маалда турганда өкмөт жок болгону бүгүн аябай оор. Кандай болот мындай кете берсекчи? Туура айтасыз. Элди дагы мындай үндөп биримдикке чакырып, мисалы коопсуздук жагынан да баардык жагынан өкмөттө. Чек ара мына карагыла Өзбекстан менен акыркы күндөрдө проблема кетти. Тажикстан менен атышып атышат. Сиз депутат болуп турганда да ушул Баткендеги анклавдар, ошондогу чек ара маселеси жыл сайын эле боло турган нерсе да. Ошондой нерсе болгондо силер барат белеңер. Ана барганыңардан кийин ошол чек ара жөнүндө кандай оюңуз бар? Кыргыз Республикасынын жараны катары, экс депутат катары, экс спикер катары. Анан маселени кантип чечсек болот агай? Бул Советтер Союзу убагында аябай бири-бири мындай байлап койгон да. КПСС'nin убагында. Сталинден баштап, Ленинден баштап. Мисалы бизде завод, Фрунзе завод Ленина деген бар эле. Кыргыз автомаш бар эле. Россиядан чыгып аткан машинелерди сборкасы бул жерде болчу. Же болбосо тиги химкомбинат Енисей Красноярскден чыгарып аткан порох келчү дагы бул Ленин заводунан жанагы гильза патрондор чыкчу. Эми ондогон миң кишилер иштечү. Баарын байлап койгон. Анан кийин Союз таргандан кийин жолдо калдык да. Ошол эле Майлы суунун электроламповый заводунун складдары, подъездной пункттары, тиги хранилищелары ал тургай паровоздун үйдө бар болчу андачандачы. Себеби Майлы суу Союз тараганы коңшу мамлекеттердин президенттери эркектик кылды дагы баары биздин менчигибиз деп объявить этип койду. Баягы көз карандысыз мамлекет болдук деп объявить эткенде территориядагы баары биздики деп. Бүт Союз курган Байконурду Казакстан менчиги алды дагы Россияга арендага бүгүнкү күнгө чейин берет. Туркестан аскер округу түзүлүп, Орто Азия кыргын жоюлуп кетип туруп, президент Каримов бүт учениянын баарын өткөрөбүз деп дагы Ташкентке армиянын баарын чогултуп барып туруп, офицерлерди курал жабдыгы жок кайра жиберишти. Танка, пушка, самолеттордун баары менчиги алып калыпчы. Бизден Акаев чарады ошондой кылганга. Ал тургай пансионаттардын эмче чейинтиги юридикалык жагы чечилбей ит болуп атпайбызбы? Туура айтасыз. Ошон үчүн чек араларда кала берген тиги жердечи. Кала берген. Анан эми анклав Өзбекстан территориясында да бар. Кыргыздар тырышат. Өзбектики биздикинде бар. Ошондой эле маселе азыр тажиктик менен биздики болот. Бүгүнкү дагы өкмөттүн бийликтин чабалдыгы деп эсептейм муну. Ошол жерге барып коңшу президент менен чай ич. Бир козуну сой, кыргыздын борсогун бышыр. Айдын айттай, бул жерде давай мондай кылалы. Эми коңшу алыскы туугандан жакынкы кошуна дейт. Биз деген 1000 жыл деген бою жашадык, жашайбыз дагычы. Эми атышып коңшулар менен чече албагандыгы үчүн мына карасаңыздар, бул Казакстанда чек арасында вице-премьер-министр Асрандиев айтып атат, категорически, бул критический ситуациядабыз дейт. Эми Асрандиев мырза деле тиги Казакстандагы коллегасы чакырса болмок. Келчи көз чогулган. Ким койду атат? Ошол эле маалда мына биздин бийлик дагы отура бербей, тиги параничтерди жиберип коюп атыштырбайчы. Чечиш керек бул маселени, эртеби кечпей. Биздин убагыбызда парламент комиссия түзүлгөн. А дегенде мен төрага болчумун. Мисалы мен Токмокко алып баргам ошол жерде. Депутаттардын группасына өкмөттөрдүн мүчөлөрүн, архитектура, землеустройство бир топ, жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөрүнөн баштап губернаторго чейин. Биздин жанагы суунун бизге кирген жери бар, Казакстанга өткөн жери бар. Чек ара деген мисалы ошо суунун агып аткан ортосу болуп эсептелет. Терең жери болуп эсептелет. Эл аралык юриспруденцияны карасаңарчы. Мисалы бир дарыя эки мамлекетти бөлүп турган болсочу, Казакстан жагы дамбаларды коюп туруп, таштарды тизип туруп, укрепитеп койгон. Биз жагынан суу жүрүп келип атпайбы? Биз акча бөлдүрөлүк деп. Жана заправкада проблема бар. Ошондой эле Чүй облусунда дагы бир жери бар, бул батыш жакта. Талас облусунда да бар эле. Ысык көлдө бар эле каркыраныч. Анан мен командировкага кетерим менен мени бошотуп коюшуптур дагы, сразу тиги Байкова айымды төрайым кылып, андан кийин баары кеткен башкача. Кээ бир түшүнбөгөн кишилер ошол күнөөлөшү мүмкүн. Мен мисалы добуш да берген эмесмин агычы. Менде жок болчумун бул жердечи. Ошо каркыра кетип аткан тиги болуп, кайра келгенде де факто тиги төрага кол коюп коюптур, ал токтомго макулдугун берип, анан өкмөт кол коюп ратификациялап кетип калыптыр. Ошон үчүн кичине чекпир жерлер бар. Эми коңшулар менен мен бир эле жолун көрүп турам. Бул сүйлөшүү жолу менен. Эки жакта жана комиссиядагы ошол жергиликтүү элдин аттуу баштоолорун, аксакалдарын, аялдарын, жаштардын лидерлерин кошуп келип туруп, бир жагынан уттурсаң, бир жагынан ута турган болуп турупчу. Анан теңдик
сүйлөшүүлөр жүргүзүп туруп кызыкчылыгы болбош керек. Только мамлекеттин эле кызыктыры болуш керек, элдики. Ошондой мааниде чечпесек, бүгүнкү күндө эң оор абалга айланып баратат. Атышып өлүп калгандар болду, жарадар болгону канча болду. Талкалап атат, өрттөп атат, биздикилер да ташырып, тигилер ташырып атат. Эми суу талаш бар, жер талаш бар, ушундай болуп атпайбы? Анан мал кирип кетсе кайра бербей атат. Алардыкы кирип кетсе бияктагы бербей атат. Эми бул жерден мына Россиянын бизге уят эле болуп атабыз. Россиянын тышкы иштер министринин информациясы чыгып кетти. Эгер эме кылып атсаңыз, билер ортомчу болгонго биз даярбыз депчи. Анан алар дагы бир чети жакшы сунуш кылып атат. Тияка да тартпай, бияка да тартпай депчи. Бирок өзүбүз деле ошондой чечсек болот да. Мына тиги коңшулар менен тил табыша албагандан кийин кайда баратканыбыз белгилүү эле болуп атат. Туура айтасыз агай. Жанагы коронавируста учурунда агай эми өкмөттүн чабалдыгы алсыз экендиги, эч нерсеге даяр эмес экендиги билинип калды да. Анан Госматрезерв деген фонд бар да агай бизде. Ошол фондду менин оюмча Акаевдин малында эле каралбай калып кеткен экен да. Госматрезервде болуш керек экен го агай. Дайыма буудай болуш керек экен, баардык продуктылар болуш керек экен, запаста туруш керек экен. Анан деген ай сайын алмаштырып, жаңылап туруш керек экен. Эми продукты деген чиригип кетет да. Ошол нерсени каралбай калып кеткенин мен байкадым да. Анан ошол Госматрезервден алынып таратылган ундарда курттар жүрөт деп иши кылса, ошол тарап каралбай кетиптир. Эми бул маселени сиз жакшы билесизби? Билсеңиз айтып бериңиз. Болбосо мына ковид ошо боюнча, пандемия боюнча. Пандемия жарыялангандан кийин эл аралык уюм, биз эми кичинекей өлкө экенбиз. Эл аралык уюмдардан, эл аралык өлкөлөрдөн жардамдар келип атат да. Ошол жардамдар келип атканда өзүңүз эле айтып кеттиңиз агай, жана бир адамга 3000 доллар кетирдик деп, адамдар өздөрү айтып атат, обсервацияда жаткандар айтып атат, бир таблетка берген жок, бир укол сайган жок деп атат да. Ошондо деген ушул элдик көзөмөл, коомдук кыймылы, элдин кыймылы, ошол ар бир мамлекетке келген акчанын керек болсо жалпы буга чейинки биздин чогулуп калган карыздарыбыз бар го. Азыр деген ар бир адамдын 700 доллар карызы бар, чынбы? 6 миллион адамдын мойнунда 700-800 доллар карызы бар. Андан да көбөйдү. Андан да көбөйдү азыр. Ошол жалпы эле карыз, жалпы эле пандемия учурунда келген акчалар боюнча, грант боюнча, кредит боюнча келген акчаларды ошол элдик көзөмөлгө биздин катарыбыздагы чоңоюп кеңейсе, буюрса, ошого деген элдик көзөмөл кылып туруп биз ошол текшеришибиз керек болуп атат да агай. Себеби дегенде бир уч адамдардын чөнтөгүнө кетип калып атат ошол акчалар, аны эч ким билбейт да. Мен байкаганым агай, пандемия учурунда мындай болду. Жанагы министр барат, зам министр барат, алардын кийгендери тим эле укмуш жанагындай вирустан сактанган костюмдар. А байкуш врач бир эле маска менен турат да агай. Бир эле маска менен турат да. Бул ошол кыйын маселесине дагы эл жактан көзөмөл катуу болуш керек болуп атат. Туура айтасыз. Эми бул пандемия ноябрь айында өткөн жылы башталган, декабрда өтүшө баштаган. Алыскы мамлекет болсо бир жөн Кытайда башталбадыбы? Мына Кытай темирдей тартип менен, анан ушундай контроль менен эле чыгып кетти. Болбосо 1,5 миллиард калкы бар Кытай. Өтө жыш эли жайгашкан, жери анча Россияныкындай чоң эмес, 1,5 миллиард ойлосоңуз, биринчи кырылып калган. Кырылып калган. Алар темирдей тартип менен жанагыдай чоң көзөмөлгө алып туруп, медицинасын баарын ордуна коюп, жетекчиси Си Цзиньпин баштырып барып кетпеди ошол жакка. А биздин кайсы эмеге келип койду. Же спикердин барганын көрдүңүзбү? Же бир депутаттык топтун бир обсервацияга барганын? Жок да. Эч ким барган жок. Биздики бийлик менен элдин ажырымы күндөн күнгө көбөйүп кетти. Ишенбей калды бүгүнкү бийликечи. Туура айтасыз. Мамлекеттик кызматка ишеним кетти. Бул чоң ажырым. Экинчиси, бай менен кедейдин ортосунда ажырым кетти. Кечирип койгон, мен туура айтайын бул маселеничи. Мисалы түндүк түштүк дегенде муру сөз менен айтылса, азыр болсо иш жүзүндө жаман болуп баратат. Туура эле айтасыз. Андан кийин келип туруп тиги кечирип бул жерин мен дагы бир чыдабастык мүмкүн айтып кетип атырмын, кетип баратышы мүмкүн. Баягы
азыркы жогорку кеңешке күндөн күнгө мурункудай эле сын пикир айтылып баштан көрөйүн деген көз жок эл көбөйдү. Анан эл тажады. Мен да обсервацияга жаткан кишиге катары айтайын да. Кайда $3.000? Кайда $3.000? Анан бул элдик көзөмөл аны карабаса, мына өзүңүздөр билесиздер. Таластын мэринде камак алды, анан тигиуде ГКМ иш козготуп өтү, баасын кымбаттатып атат, анан пакетте тигинде экен. Эч ким кепилдик бере албайт. Кайсы баа менен ошо пакеттер таратылды? Баарына жеттиби же жокпу? Катары акимге кайрылдым. Жолуктум. Алар алып келип берди да. Мен көрдүм пакетти. Бирок биздин жашоочулар кол коюп туруп алышты. Башка жердикинде эмес, тага бердим, тиге бердим деп коюп салып кеткендей. Ошондой көзөмөл керек. Андан сырткары карап койсоңуздар, бир дагы бай же бай партия бул маалда элге көп жардам кылган жок. Азыр башын кылтайтып шайлоонун алдында жатат дагы, анан чыгат. Кыйналып турган элге анча-мынча таратып туруп чыгышы мүмкүн. Андан сырткары тиги өкмөт дагы бир тыйынга, 1 миллиард сомдорго эмес, 1 тыйынга отчет берген жок. Же жергиликтүү бийлик берип атат отчетту. Эч ким эчтесе. Эч ким эч. Кийин бүгүнкү күндө айтат. Мисалы, а дегенде айтып келаткан. Баланча тонна un Ошко кетти, баланча тонна un Нарынга кетти депчи. Азыркы убакта статистика барбы? Жок. Азыр жок. Анан ошо жарды кембагалдарга толук кандуу жеттиби? Жок. А кээ бир бай эле жашагандар алып аткан массалык маалымат каражаттардан жок. Ошон үчүн элдин көзөмөлү керек. Топтор айтасыз. Бүгүнкү күндө элдин көзөмөлү болбосо, биз коррупцияга белчеден батканбыз, батып эле келатабыз. Анан өкмөт баш болуп туруп коррупцияга малынып, мына бүгүн премьер-министр баш болуп туруп кайда жүргөнү белгисиз болуп атканы, эми биз бүттүк да, мындан ары кайда барабыз, айттыңызчы? Кайда барабыз? Анан кайсы күрөштү айтабыз, мисалычы? Ошо эл деген өзү берип, өзү багып аткан бийлик элге отчет бербесе, элдик көзөмөл көзүн чукуп сурап алыш керек. Биздин максат ошол. Эми мындай чукуп кереги жок, мындай сөз менен да. Анан элдин сөзүн укпаган бийлик анда бийлик боло албайт. Эмне үчүн мен айтар элем, өкмөт деле бир оппозициялык маанайдагы кишилер менен бир жолугуш өткөрүп койбойт. Эми алар эмне африкалыктарбы? Биздин эле эл да. Ар бир бийлик оппозициянын өзүн өзү табат. Оппозиция дагы жакшысын мактап, жаманын айтат. Ошо аны чогула оңдош керек. Акты ак, караны карадаш керек. Караны карадаш керек. Агайымда кече жакында спикер Дастан Артисбекович Жумабековдун күзүндөгү шайлоону деп жыландын башын кылтып чыгарганы боюнча сиздин оюңузду билейин дегем. Бул жерден чоң оюн башталды деп айтсак болот. Ал инибиз өзүнүн оюн айтканын Кудай билет. Бул жерден атай айтырылса керек. Ал инибизди өзү депутаттар деле сынга алып айтып атпайбы? Сен эмне өкмөттүн адвокаты болуп алгансыңбы, бийликтин адвокаты болуп алдың, депутаттарды коргоонун ордуна сен наоборот тескери бизге таш ыргытасың, бизге кысым кыласың дегендейчи. Бир чети бул жогорку кеңеште деле иштерман тажрыйбалуу депутаттар бар. Тилекке каршы алардын башы бирикпей атат. Саны да аз болуп атат дагы. Көпчүлүктөр жана сексуалдуу деген атка конгондор пайда болуп кетпедиби? Анан бул төрага инибиз деле мага таарынса койсо өзүбүз менен өткөн жылы да кайрылган. Жазуу жүзүндө да депутаттарга берген. Ай, ушу уят болуп атасыңар. Мыктыбек Юсупович Абдулдаевди коюп койбойсуңар спикер болуп. Тажрыйбасы бар, юрист, профессионал, ген прокурор болгон, президенттин аппарат жетекчиси администрациясын башкарган, мындай оор басырыктуу, өзүңөр уят болбой, жогорку кеңештин жок деген жүзүн сактап калат элеңер деп. Жана бул Артисбекович инибиз азыр жыландын башын кылтыйтып атпайбы? Бул киши өзүнүн деңгээли боюнча, кызмат деңгээли боюнча бул сөздү айта турган киши эмес болчу. Ордун билиш керек да.
Эми бул сөз айтылганы актанып чыгышат бир аздан кийин. Айтат, эми коронавирустун экинчи этапы болобу, үчүнчү этапы ошо туш болуп калабы депчи. Бизде дагы башка мамлекеттер дагы мыйзамдарында айтылып турат, форс-мажорный обстоятельства депчи. Баягы табигаттык кырсык болсо, жер титирөө, же чалгын чапкынбы, же согушпу, анда жылдырылат. Ошол эле маалда Конституцияда даана жазылып турат. Жогорку Кеңештин депутаттары 5 жылдык мөөнөткө шайланат деп. Эми 4-апрелде мөөнөтү бүтүп атат. Мен депутат болуп шайланып келгенде 2005 жылы мартта. Мурунку депутаттардын дагы мөөнөтү бүткөн. Бирок алар кеткиси келбей, өзүлөрүнүн мөөнөтүн күзгө чейин узартышкан. Өзүнүн мөөнөтүн өзү узартып койгон андай деген закон жок. Азыркы Конституция боюнча да кандай закон жок. Кантип өзүнүкү 5 жылга шайланып келсе, мен 6 жыл отура турайын дейт. Кандай болот? Эл эмне дейт булардычы? Андай болсо, мен дагы айтар элем, анда булардын бирөөнү да шайлабагыла, урматтуу депутат, шайлоочулар. Силер көрүп атасыңар, төрага баш болуп туруп, өзүбүздүн мөөнөтүбүздү өзүбүз узартабыз. Мыйзамга баш ийбей атышат. Мыйзамга баш ийбей атат. Мына Конституцияны бузуп атат, берки жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамды бузуп. Мисалы жана 5%ды булар алып чыкпай туруп, тиги 7%ды алып чыгып атпайбы? Эки окуудан кабыл алып ишти. Эмне үчүн? Административ кодекс законду алсак дагы, бул тиги регламент жөнүндө мыйзамды алсак, Конституцияны алсак дагы, айланайындар, жөнөкөй карапайым адамдар деле билип турат. Өткөн жылы коомдук талкууга чыккан 5% менен бөгөт коюлганды, 5%дан өйдө алса, ошолор жеңишке жетсин деген берене. Эми бул элдин көпчүлүк катмарынан келген жакшы программасы бар, жөнөкөй партиялар, жөнөкөй элдин катмарынан келип иштей турган, кызыкчылыкты элдикин сактай турган депутаттар келсеби деген ой, бул жакшы нерсе менен. Мүмкүн бийликке жакпайт. Ар кандайсына. Анан эми чөнтөк парламент болгондон көрө бийлик деле ойлонсо, эл менен эсептешиш керек да. Эми жакшы иштеп атса өкмөт, жакшы иштеп атса бийлик, аны депутаттар кантип каршы чыксын? Ошол эле маалда бул биздин убакта парламенттик мындай бийлик жок болчу. Азыр өкмөттү эле булар басып тепкилеп калат. Элге жакшы сөздөр менен кулагына жаккан. Фактически булардын өкмөтү. Ар бири деген депутаттар эми чынын айтканда премьер-министр, вицелер бирдеме деп айта албай отуруп атпайбы? Бул туура эмес подбор болгон, экинчиден кадр саясаты. Экинчиден сен эмне кылып аласың дейт баары бирчи. Жогорку Кеңеш сенин деңгээлиң ошол болсо депчи. Анан ар бир депутат өзүнүн тууган урук тегерегиндегилердин баарын ошо өкмөткө тыккан. Ошон үчүн биз оңоло албай мындай деңгээлде отурабыз. Анан бул жерде мына бул жогорку Кеңеш түздөн түз законду бузуп, өткөн жылкы сунушталган мыйзам долбоорун карабайт. Төрага түздөн түз бузду законду. Акысы жок. Төрага 2 күндүн ичинде мыйзам долбоору сунуш болгондон кийин ал киши жана юридикалык кызматка сунуштайт жогорку Кеңеште. Жиберет, карап чыккыла деп. Андан кийин алардын мөөнөтү бар. Алар да карап чыгып, Конституцияга карама-каршы келбейби, мындай мыйзам мурун жок беле, же бар беле, өзүнүн тыянагын чыгарат да, алар атмен кыла албайт, алар кызматкерлер. Андан кийин кайра төрага жиберет. Төрага кайра 2 күндөн кечиктирбеш туруп, жанагы алдына эмени түзүп атты, биздин алдымызда коопсуздук кызмат деген. Ошого жиберет. Алар болсо өзүнүн тыянагын чыгарат дагы, анан төрага келгенден кийин төрага милдеттүү түрдө ошол багыттагы комитетке жиберет. Комитет 1 ай 2 ай кармап жатканга акысы жок. Бизде закондордо так жазылып турат. Сиз мисалы арыз жазып, любой мамлекеттик ишканага же коомдук ишканага барсаңыз, 1 айдын ичинде сиз жооп алышыңыз керек. Эгер баягы эл аралык же башка проблемалар менен байланыш болсо, анда узартылат анын мөөнөтү. А бул жерде өкмөткө жиберип коюп, сен өзүңдүн макулдугуңду берчи депчи. Өкмөт болсо басып жатып алды деп өкмөттү шылап атат. А тиги жерде, тиги закондо жазылып турат, эгер каржы булактары
кошумча бюджеттен каражат кереги жок болсо, ал мыйзам долбооруначы өкмөткө жиберип кереги жок. Тем более бул өткөн жылы ноябрда ушул эле жогорку кеңеш мамлекеттик бюджетти 2020-жылдыкы бекиткен. Ал жерде 55 миллион сом бул БШКнын эсеп кысап счетуна которулган. Бул шайлоого которулган. Ал жерде 5%бы, 7%бы эч кандай эмес жок. Акчасы турат БШКда. Буга кошумча каражаттын кереги жок болчу. Өкмөткө жиберип сени макулдугуң кереги барбы же жокпу деп кереги жок болчу. Бул жөн эле шылтоо да. Андан кийин быйылкы жылы жазында сунушталган мыйзамды шак өкмөткө жиберүү, өкмөт дагы тезинен 7% дегенди алдыга жибербейт. Андан кийин кайра келип туруп ызы чуу чыккандан кийин экинчисине жиберип атат. Атыгы жерде регламент жөнүндө мыйзамда так жазылып турат. Эгер эки долбоор болсо, эгер бир эле маалда келсе, эки долбоор болсо, анда экөөнү тең мындай таблица, сравнительный таблица деген болот. Ошол менен анан добушка чыгарылат. Комитет кармап жатканга акысы жок. Комитеттин милдети өкмөттөн болуптур эми, жаманбы жакшы өкмөттөн тиги таянак келди. Комитет эмне юристтер эмеспи? Эмне үчүн ошону басып жатып алышты? Демек, биринчи түшкөн мыйзам долбоорун биринчи күн тартибине киргизиш керек. Анын үстүнө азыр 7% деген мыйзам долбоору күн тартибине бекибеген эмени киргизбей атпайбы? Кечирип коюңуздар, мен жакшы билем. Төрага же орун басары жанагы бизде дагы мындай жөнөкөй тил менен айтканда планерка болчу. Азыр деле болот. Бир айлык планды түзүп алат. Түзөбүз. Ошону жогорку кеңештин сессиясы ай башта бүтүп атканда күн тартибине киргизип туруп, депутаттарга таратып берип, кандай кошумчалар бар, могул пландар, могул качан түшкөн мыйзам долбоору азырда жазылып турат, пункттары менен, качан числолору менен. Ошолорду күн тартибине киргиздик деп, анан добуш менен күн тартиби бекилет. А бул күн тартибине кирбеген мыйзамды караганга өзү каалагандай төрага же орун басары киргизгенге же комитеттин акысы жок. Анда деген жогорку кеңештин сессиясында карап, добушка коюп, мондай бир срочный болуп атат. Мисалы, ратификациялык мыйзамдар болот. Бүгүнкү экиден кийин коронавируска бир мамлекеттен грант келатса, аны басып жатып албай, тез карабыш керек, потому что азыр мөөнөтү көрүнүп турат. Аны убагында ратификация кыла койбосоң, мамлекетибизге зыян келет. Мисалы, 10 миллионбу, 5 миллионбу грант берип атса, доллар. Орусча айтканда срочность деген бар. Срочность деген бар. А бул мыйзамды, бул конституцияны эч жагы эле бекитиш керек болчу. Өткөн жылы түшкөндө өткөн жылы караш керек болчу мамнучу. Добушка коюп анан чечиш керек. Анда биздин жогорку кеңеш баягы бизди деген жанагы сексуалдуу деп туура эмес сүйлөп, шерменде кылгандан сырткары дагы өздөрүнө керектүү, өздөрүнө пайдалуу иштерди кылып, эл менен эсептешпей атканы. Бүгүнкү күндө мына ажайын эле көрүнүп калды да булчу маселе. Анан ошолор эле кайра келели деген ой менен болуп атат. Анан жанагы бай партияларга очередь туруп атат деп өзүлөрү да айтып атышат. Кээ бир депутаттар менен макул болбой Исхак Масалиев деле чыгып кетпеди. Мына менин үнүмдү укпай коюшту, мен буларга макул эмесмин депчи. Дагы ошол шайлоо келаткан шайлоодо эл дагы билиш керек. Кимдин ушуга дити барды, кайсы депутат кандай добуш берди, эмне үчүн булар мыйзам бузду, кайра эле ошого негизичи мындай азыр берет элге, таратат, кыйналып турган биздин жарандар, кокуй ушул бизди багат экен демиш болуп деп ойго барып туруп, ошо берген этине, унуна, же акчасына, же арагына макул болуп добуш бериши мүмкүн. Биз бул оорудан кетишибиз керек. Биз андай болсо эч качан айыгалбайбыз бул дарттан. Демек биз ойгончу маал келди. Элдик көзөмөл, мисалы, жогорку кеңеш дагы отчет бербей калды элгечи. Ошон үчүн каалаганын жасап атат. Эгер булар болуп бир мандаттуудан жөн эле элден шайланып кетсе, мен башыман өткөн. Мен элге барып отчет берчимин. Мына силер берген тапшырма, силер берген наказдар, мунчасы аткарылды, момчасын келгиле чогуу аткарылды, мунчасын кичине мөөнөт берилет. Азыр ким барып отчет берет? Себеби ал райондон шайланбаса, ким отчет берип атат? Ким акталанын азыр жанагы коронавирустан жапа чыгып ондогон аялдар боюндан жаңы төрөлгөн балдар менен коронавирус кайсы депутат барып койду, кечирип коюңуз? Бирөө да басып барган жок. И барбайт. Партиялык система ошону камсыздабайт экен да. Кемчилигибиз ошол болот.
Ошон үчүн жанага барышыбыз керек болчу. Андан сырткары биздин азыр бул кыймылыбыз 10 000 добушту биз чогултабыз азыр. Жогорку кеңешке беребиз. Бул мыйзам долбоор момундай өткөргүлө депчи. Мен дагы айтып коеюн. Бул жогорку кеңешти мен сотко беремин, эгер азыр бул 7% өткөрүп башкасын өткөрбөсөчү. Мен ачык айтайын. Сотко берем. Мен жыйынтыгын билип эле турам. Бирок эл да билсин. Ким каршы туруп атканын. Туура айтасыз агай. Мына биздин суроо бергиле деп жазгам мен. Суроолорун окуп баштайын агайын эмесе. Бул кыймылга кантип мүчө болсок болот дейт, ага жооп берип коесузбу? Мына Кудай буйрса биздин сайтыбыз дагы бар. Ал жерде өзүңүздөрдүн данныйларыңарды берип, адрес, телефондоруңуздарды жазып коюңуздар дагы. Бизге каалаган кишилердин баары мүчө болгонго акысы бар. Биз эч кимди түртпөйбүз. Биз наоборот ушул кызыктарбыз. Ал тургай Кыргызстанда эмес, Россия, Казакстан, Турция, Эмиратта жашаган кыргыздын жарандары да мүчө болгонго акысы бар. Өзлөрүнүн ой пикирлерин жиберишсин. Илимдүү болгон жаштарды арасынан биз түрткөнгө дагы даярбыз. Ушу бийликечи, бийлик бутактарына барып иштеп бергенге, мамлекетке, элибизге. Анан бул карыбы, жашыбы, илимдүү, билимдүү бизге мүчө болгонуңуздар мен ыраазычылык айткым келет, дагы чакырып кетер элем. Баарыбыз кыргыз жараны болгондон кийин бул болуп аткандарды көрмөксөн калбай, ар ким өз салымыбызды кошолук дагы. Биздин кыймыл эл бийликтен да сурап алганга акысы бар. Элге биз болгонун айтып турабыз, жакшысын мактайбыз, кемчиликтерин чогуу аракет кылып туруп жеңелик. Баарыбыз бирдикте болбосок болбойт. Бүгүнкү күндө ынтымак керек, тартип керек, мыйзамдуулук керек. Жана келаткан алдыда чоң шайлоону тартиптүү өткөрүшүбүз керек. Мамлекетчиликти сактап калышыбыз керек. Туура айтасыз. Границаны кандай жол менен бат чечсе болот деп Эрлис Мукамбетов суроо бериптир, ага жооп бердиңиз агай. Кумтөрдү айтып келесиз, чече албай атасыз, Садырды эмнеге колдобойсуз дейт. Мен эми жооп берип коеюн. Жана да айтып кеттим. Мен ушу суроо берген ким экен? Абакир Жунуспаев деген киши. Абакир улуспу, кичүүсү билбейм. Мен сизге окшош эле жарамын азырчы. 10 жылдан бери сизге окшош жарамын, 11-жылга карады. Бирок мен сизге айтып коеюн, 12-13 жылдары мен өкмөт менен да соттошком. Жана 16.330 гектар жерди мыйзамсыз берип салгандыгы боюнча соттон 3 отурумдан уткамын. Ошо кумтөрдөн мисалычы. Андан кийин депутаттарга да материал таратып, ошолорду өкмөттүк эмеге мени да кошо чакырып, өкмөттүн саатына ошондо соттун чечимин аткарышы керек болуп, анан Бабанов премьер-министр болуп турганда атмен кылган токтомду. Ошонун менен ал жер кайра кайтарылган мамлекетке. Тилекке каршы азыркы өкмөт кайра берип салды. Бунун үстүндө биз иштеп атабыз. Мен сизге айтып коеюн, мен даже докторлук илимий темамдын ушул болот. Кумтөр боюнча. Байлыктар боюнча, анын ичинен кумтөр боюнча. Бул жөнүндө иштеп келатам. Анан сиз дагы жардам кылсаңыз болот. Мен кыргыз жарандарымда сурап кетер элем, суранып кетер элем. Бирөөнө бир акарат кылып, жаман айтуудан мурун өзүбүз дагы сурасак, биз эмне кылып койдук депчи. Анан бирөөнө эле күнөөлөй бербесек. Анан мен өкмөттүн курамында же бийликте мен иштеп көргөн киши эмесмин. 4 жыл 8 ай иштедим. 2 жолу депутат болгонубуз менен. Мына бир жолу 27 март 2005-жылы депутат болуп Жети-Өгүз районунан мен элдин шайлоосунан өтүп келгем. Андан кийин ошол эле 2007-жылы октябрда биз тарадык. Кайра декабрдын 27 декабрда 2007-жылы келдик. Кайра депутат болуп, анан 2010-жылы апрелде тарадык. Ошол менен көп нерсени мен жашай алдым деп айтам. Көп нерсе колумда жеткен жок, мүмкүнчүлүгүм да болгон жок. Кемчилиги ушу суроо берген кишиге да айта алам, сизде да бар, менде да болду. Бирок мен аракетим бар бүгүнкү күнгө чейинчи. Китепте жазгам, мына экинчи китепте жазып атам деп атам. Анан бул элдин талабын талашып мен далай жолу соттошком. Мен бийликте да өкмөттү да 3 маселе боюнча соттого бергем. Экөөнөн уткан, бирөөнөн утулган.
эмне кылайын? Ошондо бирөө колдоп келген эмес. 2 автобус киши келчү, жетөөбүздүн жөнөкөй карапайым адамдар. Келген кеткенин акчасын төлөп, жатаканасын тамагын берчү элек. Мага дагы 2 жолу покушение болгон жеке өмүрүмө. Тилекке каршы ошондо саясатчылар же ошо жердеш даже депутаттардын бирөө басып барган эмес. Мен айтайын сиздерге ачыгын, өмүрүмө да коркунуч келген, үй бүлөмө да коркунуч келген. Бирок мен бул ишти уланта бергенмин, и уланта бермекчимин. Туура айтасыз. Айыл өкмөттөн баштап ак үйгө чейин онлайн отчет берип турса болбойбу бюджеттерин дейт. Онлайн эмес, ай кана бул деп сурасак бербейт, анан онлайнга берчү беле, чынбы агай? Сиз ушу ашынесизби онлайн отчетторуна? Туура бул маселеде элечи, баягы коронавирус убагында онлайн отчет берсе деле жакшы болор. Анын үстүнө массалык маалымат каражаттары деле бар. Мына телевидение бар, радио бар, өкмөттүк бийликтин гезиттери бар. Анан көз карандысыз журналисттерге берсе, мен ошол кишилерге көбүрөөк ишенермин. Көз карандысыз массалык маалымат каражаттары. Атто мына эми чындыгын айтканда, өкмөт бул коронавирус убагында өкмөттүк, мамлекеттик массалык маалымат каражаттары иштеген уруксат берди дагы, көз карандыстардын баары чаап салды. Ооба. Ошон үчүн эми аракетибизди чоң кылалык, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Бирге бололук, бар болуңуздар, элиме журтума тынччылык каалагым келет, барчылык каалагым келет, бакубат жашоо каалагым келет, келечегибизди бирге түзөлүк. Агай спикер болуп турганда кандай иштерди бүтүрдүңүз дейт. Мен билем, сиз ошол маалда жанагы тартипти орнотконсуз да, мен эсимде бар. Рахмат, спикер деп мени кичине көтөрүп койдуңуз, ким болсо сураса дагычы. Мен вице спикер эле болгом. А дегенде катардагы депутат болуп келгем 27 мартта, анан 2005 жылы ошол эле бир жумадан кийин жана миграция боюнча комиссиянын төрагасы болуп иштегем. Эсиңиздерде мен айтып кетейин. Жана паспорт кризиси болуп турганда катуу иштедик элек. Ошондо бүт Кыргызстанды да кыдыргам. Эл аралык уюмдар менен, эл менен иштегенбиз. Ал убакта баягы Акаев убагында качып кетип, Танаевди булар баарын химия жасап коюп, паспортту бизнеске айландырганда биз аларды кичине разрядка кылдык элек. Андан кийин мен миграция проблемасында көп иштедим эле. Негизи мен 48 закон токтом долбоорунун авторумун. Анын аябай көпчүлүгү кабыл алынган, бүгүнкүгө чейин иштеп жүрөт. Ошол эле миграция багытында 6 закондун автору болуп эсептелем, алар кабыл алынган. Мисалы базалык закон деген да бар, базалык чоң закон болот, калгандары кичине кошумчалыкча кетип атпайбы? Сырткы эмгек миграция законунун автору мен болом. Андан кийин вице спикер болуп калгандан кийин эсиңиздерде болсо керек, тартипти сактатып, баарын тиги чач башынан өйдө карап, кийген кийимине өйдө карап, ички сырткы көрүнүшүн жогорку кеңештин баарын тартипке салып, пансионатын курдуруп, гаражына баарына көңүл бөлүп, кызматкерлер менен чай ичип элем, отуруп алып, жаңы жылдалар менен тозук элек, уборщицалардан өйдө көңүл бөлүп, мен алар менен ачуусун, таттуусун чогуу мен бөлүнгөн киши эмесмин, ошол бойдон бар элем, ошол бойдон калдым. Андан сырткары бул сырткы парламенттик байланыштарга да катышып жүрдүм. Ошол эле жанагы түрк тилиндеги парламенттик ассамблеянын биринчи чогулуштарына Кыргызстан жактан делегацияны жетектеп жүрдүк. Алардын материал техникалык жагынан баштап тиги документациясына чейин түзгөндөрдүн бири мен болуп эсептейм. Ошол эле маалда бул туризм тармагы, экономика тармагына, ошол эле тоо кен тармагына бир топ иштерди жасаганбыз. Баткен жерине да баргам, Ошко да, Жалал Абадка, Нарынга, Таласка дегендечи. Эми көп нерсени жасаган үлгүрдүк, көп нерсени жасаган үлгүрбөй калдык. Эми азыр дагы болгон аракетибизди иштей беребиз, жасай беребиз. Кыргызстан үчүн. Анан эми Кыргызстан үчүнчү, анын үстүнө тиги депутат болуш дагы оңой эмес. Иштеген депутатка жумуш көп. Тилекке каршы азыркы парламентте жарым мыңдын көбү өзүнүн бизнесин коргогону барган. Андан сырткары мен вице спикер катары дагы милдеттерим бар болчу. Депутаттар отпускага кетип калса дагы эсиңиздерде мен агартып көгөртүп жогорку кеңеште керегине асфальт тартып, брусчатка орноттуруп,
экономияны көп жасачу элек. Мен анча-мынча депутаттардын сырткы командировкаларын тыгууларын кысып койчу элем. Төрага менин буйругумду атмен кыла алчу эмес. Өзүмдүн багытымда өз жасай берчүмүн. Ошол эле пансионатта жанагы депутаттык 2 этаж үйлөрдү мен болгону $28,000 жасаткан. Экономиянын эсебинен көпчүлүгү. Ошол эле тиги Жогорку Кеңештин 70 жылдыгында бир ай калганда мен атын айтпай коеюн, башка кишини алмаштырып туруп мени төрага кылышканда дагы концерттен баштап 3 тилдеги китебин, киносун баарын чыгарганбыз. Монетный двордон медалынан өштөп, көзү туруу депутаттар көзү өтүп кеткендерден өйдө Ак Кыргыздын тарыхында салым кошкондордун үйлөрүнө чейин барганбыз. А бул деген мамлекеттин тарыхы, элдин тарыхы, эл бийлигинин тарыхы. Ошол эле студенттер менен жолугушууларды өткөргөнбүз. Ошол эле айылдык депутаттары Кыргызстандын 4 бурчунан келип туруп, ошо сессияга катышып, комитеттерге катышып, суроолорун жооп алып, биз деген эл менен ошо Жогорку Кеңештин тыгыздыгын байлаганга аракет кылганбыз. Мен силерге дагы нерсени айтайын. Депутаттарды дагы үйрөтүш керек, окутуш керек. Орыстың бір мақалы бар. Учеными не рождаются, ими становятся. Генералами не рождаются, но солдат тот хороший, Суворовтың айтқан, который мечтает быть генералом. Анысы қандай бұл проомдың есебінен мен көп нәрсе электронный голосование мен жайында жасап кіргізген. Проом төлеп берген бар. Кабинеттерде ремонтторын бүртөбүн проомдарын. Депутаттарды ошол эле Кыргыз деңизине алып барып бир жума окутчубуз. Жан келгенде. Мына салтанат творчество деген мындай болот. Кайсы этаптардан өтүш керек, кандай талкуулардан өтүш керек, эл аралык делегацияда кандай алып жүрүш керек өзүн. Оң жагынан оң менен кайсы вилка кашыктары кармаш керек, кайсы кийимге басыш керек, кай жерде эмне деп айтыш керек. Кандай сүйлөш керек? Кандай сүйлөш керек. Анан биз деген мына орунда мен дагы нерсени айтайын, бул дагы өтө маанилүү маселе. Баягы командировкаларга бир эле группа депутаттар көп бара бериши керек. Мен арага тыюу салгам. Жок, сенин да багытыңар эмес деп. Дагы бир нерсени элге көзөмөл кыймылы көтөрөт, көтөрүп атабыз. Эмне үчүн азыркы депутаттардын айлыгы ушундай жогору? Мен вице-спикер катары мамлекеттик кызмат стажын ошончо толтура алсам, мен болгону 20 сом айлык алчумун. Ал бир жумага жетпесе жок. Себеби шайлоочулар кээде жол расходум жок деп келишет. Майым жок деп. Доктурга дары алат элем дейт. Балам студент эле жардам бер дейт. Мен берчүмүн. Жардам кылчумун. Жардам кыла берем, кылганмын. Мына жакында 75 жылдык өттү. Улуу Ватан Кең согушта чоң жеңиштин. Мен райондагы көзү түрүү депутаттарга да чай бердим, өзүм бара албасам да карантин болупчу. Бул жерден да мен жөн калган жокмун. Ушу согуштун ардагерлерине жана тылдын кызматкерлерине деле чейинчи. Ошо коргоо комитетинен списокторду алып, ошол эле аким, ошол Минсоцтуртка чейин барып, кагаздарды берип, биздеги көзү түрүү ветерандарга көңүл бөлөлүк депчи. Бул деген биздин жасап аткан жумуш. Анан ошо Жогорку Кеңеште деле бул мен баарын жамандап айта албайм. Арасында тажрыйбалуулар бар, илимдүү билимдүүлөр бар. Анан жалаң эле бизнесмендер чиренип барып отуруп алганы бул туура эмес. Бизде деле 2005 жылы барган депутаттардын арасында бир эле Садыкасова айым бар болчу. Аны дагы сот менен алып салып, кийин Шарипа Садыкасова кийин деген эркек парламенти тарыхына өтүп калганбыз да. Анан азыр деле мисалы келе турган Жогорку Кеңеште сөзсүз жаштардан да болуш керек. Аял кыздардан болуш керек. Баарыбыз энеден төрөлгөнбүз. Муну унутпашыбыз керек. Энени сүйсөң, элиңе кызмат кыласың. Эненин сүтүн аягына чейин актадым деп айткан кишиге мен ишенбейм. Туура. Айтар элем да. Анан сөзсүз түрдө улуулар да болуш керек, кичүүлөр да болуш керек, тажрыйбалысы болуш керек, профессионалдар болуш керек, арасында мугалимдер да болуш керек, түрдүү кесиптин ээлери болуш керек, жолчусу болобу, суучулу болобу, ар ким өзүнүн багытында профессионал болуп келип туруп, жакшы мыйзам долбоорлорун. Негизи бул Жогорку Кеңештин бул мыйзам чыгаруу бийлигинин 3 эле функциясы бар. Муну билбеген депутаттар толтурат.
Биринчиси эмнеси? Мыйзам чыгаруу функциясы. Экинчisi ошол мыйзамдардын аткаруусун көзөмөл алуу эң жогорку көзөмөл бийлиги бул жогорку кеңеште. Азыркы жогорку кеңеште мен бирөөнүкүн уга эле келем. Өкмөттүн ачуу сен баланча мыйзамды бузуп атасың. Биз деген барып текшердик деп. Комитет конституциялык орган. Комитет жогорку кеңештин комитети өкмөткө тапшырма берген акысы бар. Өзүнүн багытында контролдоо ошо тиешелүү министрликтердин баарын кандай мыйзам аткарылып атат депчи. Жекелей министрлик эмес, айыл өкмөттөрүн баштап текшериш керек болчу. Биздин убакта сагамыз мынча. Анан үчүнчү шайлоочулар иштеш керек. Эл менен болбосо элдик бийлик бул жогорку кеңеш. Сын кала тургандай ачык институт жогорку кеңеш. Президент менен эле жогорку кеңеш айта алат элдин атынан. Башкасын айтканга акысы жок. Буну эсибизге алышыбыз керек. Туура айтасыз агай. Сизге чоң рахмат. Техникалык себептерге байланыштуу телефондагы заряды төгөнүп атат. Сизге чоң рахмат агай. Мен элдик көзөмөлгө келип калганыма, сиздин жаныңызда отурганыма мен өзүм сүйүнүп атам. Анткени элдик көзөмөл болбосо, ар кимиси ар жактан уурдап, тоноп жей берип атат окшойт да. Генибиз ген боюнча кетип атат, талкаланган боюнча калып атат, келген акчалардан дайын жок. Анан элибиз жарды боюнча калып атат да, мындай өнүгүү жок. Өсүү жок, мындай өнүктүрө өстүрө турган долбоорлорду мен такыр байкаган жокмун. Прогрессивдүү артынан ээрчитип турган эч нерселер жок болуп атат да. Ушул элдик көзөмөлгө коштошоордун алдында элдик көзөмөл коомдук элдик кыймылына келиңиздер, мен сиздерди чакырам. Келиңиздер чогуу ар бир жасалып аткан жумушка көзөмөл кылалы, керек болсо колдойлу, жардамдашалы, отчет алалы. Эл деген бийликти шайлагандан кийин, парламентти шайлагандан кийин эл отчетту алганды дагы билишибиз керек. Түз эфирде мен Алтынай Арстанбекова болдум. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар. Ар дайым мени менен болуңуздар. Рахмат силерге.